Бишкек шаарындагы боордоштор көрүстөнүндө улуу ата мекендик согуштун катышуучулары жана ардагерлери эскерилип, алардын элесине гүл чамбар коюлду. Иш-чарага Борбор калаанын башчылары, ардагерлер, фронтто иштегендер, шаар тургундары жана курман болгондордун жакындары катышты. Также в рамках данной программы празднования у нас ежедневно проходит мероприятие. Жеңиш күнүн утурлай Бишкек шаарында күн сайын ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Ар бир райондо согушта курман болгондор эскерилип, гүл чамбарлар коюлууда. Бул митинг реквиемдердин акыркысы 9 май күнү Жеңиш аянтында чоң майрам менен бүткөнү турат. Учурда Бишкек шаарында 32 улуу ата мекендик согуштун ардагери жашап келет. Аларга мамлекет жана мэрия тараптан материалдык жана финансылык жардамдар көрсөтүлүүдө. Митинг реквием 1941-1945 жылдарда курман болгон баатырларды 1 мүнөттүк эскерүү жана мемориалына гүл коюу менен башталды. Андан соң асманга мылтык атылып, мамлекеттик гимн жаңырды. Согушта курман болгон баатырларды эскерүүгө келгендер ошол кезде эл башына кыйын күн туш болгонун жана аны биримдик, ынтымак, кайраттуулук менен жеңишкенин айтып беришти. Бул жер болсо, мына бул жерде турабыз биз. Бул жөнөкөй жер эмес, бул кыргыз орусча айтканда священный земля. Бул жерде канча бүт Советтер союзунда ранен болуп, жарадар болуп келгенде ушу Кыргызстандын госпитальдарына жатып лечение алып, анан айыкпагандар ушул жерге коюлду. Бул жерде ушул бир туугандык мүрзөдө генералдар да жатат, полковник да жатат, лейтенанттар, солдаттар да болсо бар ушул жерде жатышат. Ушулардын баары ушулардын өмүрүн кыйып, бүгүнкү жакшы турмушту жаратыш үчүн ушул аракет кылышкан. Ошол үчүн биз Кыргызстан ушулар менен жылыга отмечать этип жүрөбүз. Жылыга ушул жерде берип митинг айтып, ушуларды эстеп коюп атабыз. Быйыл улуу ата мекендик согуштун 77 жылдыгы белгиленет. Эске салсак, бул көрүстөнгө согуштун фронтунда жаракат алган кыргыз, орус, украин, Белоруссия, казак жана башка бир тууган элдердин 248 мыкты уулдарынын сөөктөрү коюлган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 365 000 жоокер аттанган. Алардын 150 000ден ашыгы курман болуп, 5 000ден ашыгынын дайыны ушул кезге чейин белгисиз. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.